Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы текст анын мүнөздүү белгилери. Сабагыбыздын максаты окуучулар тексттин мыйзам ченемдүү белгилерин билесиңер. Берилген мисалдар текст же текст эмес экендигин далилдейсиңер. Өз пикириңерди далилдей аласыңар. Сүйлөө жана ой жүгүртүү ишмердүүлүгүнө ээ болосуңар. Сүйлөм түзүп, текст жаратып, акыл эмгегиңерди баалайсыңар. Окуучулар ээ болуучу компетенттүүлүктөр. Кептик компетенттүүлүк. Тексттеги сүйлөмдөрдүн белгилерин билет. Текст түзүүдө аларды эске алат. Өзүнүн кебине байкоо жүргүзүү аркылуу маданияттуу сүйлөөгө умтулат. Өз алдынча текст жарата алат. Тилдик компетенттүүлүк. Текст боюнча билимге ээ болот. Тексттин темасын талдап түшүнөт. Тексттин атын талдап түшүнүп, тексттин мүнөздүү белгилерин бири-бирине ажырата алат. Сүйлөмдөрдү түзө билет. Коммуникативдик компетенттүүлүк. Теориялык билимдерин жазуу жана сүйлөө ишмердүүлүгүндө пайдаланат. Логикалуу ой жүгүртө алат. Кебинин бай жана орундуу болуусуна аракеттенет. Сабагыбыздын тиби жаңы материалды өздөштүрүү. Анда балдар текст жөнүндө билип алалы. Текст адабий чыгарманын, илимий эмгектин, кандайдыр бир документтин, докладдын жана башкалардын жазуусу, анын айрым үзүндүсү же бир нече сүйлөмдөрдүн байланыштуу айтылышы. Текст маанилик, тематикалык, грамматикалык, стилистикалык жана структуралык жактан тыгыз байланышкан бир нече сүйлөмдөрдүн жыйынтыгы. Тексттин негизги белгилери. Тексттеги сүйлөмдөрдүн туруктуу мүчөлөнүшү. Маанилик жактан бир бүтүндүктү түзүшү. Сүйлөмдөрдүн өз ара байланыштуулугу. Тексттин мүнөздүү белгилери. Экиден кем эмес сүйлөмдөн уюшулат. Андагы сүйлөмдөр стилдин бир түрүнө мүнөздүү. Тексттин тутумундагы сүйлөмдөр өзүлөрүнүн берген маанилери боюнча тыгыз байланышта болуп, биринин маанисин экинчиси толуктоо аркылуу мазмундук тематикалык жактан бир теманын айланасында топтоштурулат. Грамматикалык түзүлүшү боюнча өз ара тыгыз байланышта болот. Тексттин темасы жана анын бөлүнүшү. Ар бир текст өзүнүн мазмунуна жараша белгилүү теманы түзөт. Тема тексттин мазмунуна коюлган ат, тексттин эң маанилүү өзөгү, тексттин жалпыланган мазмуну. Тексттин темасы подтемага, бөлүмгө жана микротемага бөлүнөт. Тексттеги сүйлөмдөр негизги идея, ой менен байланышат. Подтема чоң теманын ичиндеги кичиирээк тема. Микротема жалпы теманын майда бөлүкчөлөрү же болбосо кептин маанилик эң кичине бирдиги. Тексттин структурасы. Текст структуралык жактан кептин бир эле түрү аркылуу да же кээде бир нече түрдүн элементтеринин катышуусу аркылуу да түзүлө берет. Мисалы, сүрөттөө, баяндоо, сүрөттөө же болбосо баяндоо, сүрөттөө, баяндоо болуп бир нече түрү катышты. Ал эми стилдер жөнүндө сөз кыла турган болсок, текст кептин бир гана стили аркылуу түзүлөт. Мисалы, адабий көркөм чыгарма көркөм стилде, окуу китеби илимий стилде, арыз, мүнөздөмө иш кагаз стили, репортаж, интервью, публицистикалык стиль. Тексттеги абзац. Абзац бир ойдун бүтүшү менен экинчи ойдун башталышы же ойдун андан ары тереңдешин билдирген каражат. Абзац тексттин башындагы кемтик же эки кемтик саптардын ортосундагы текст. Немец тилинен алынып чегинүү дегенди билдирет. Абзацтын да башталышы, өнүгүшү, аякталышы болот. Мисалы, Зууракан ордунан турду, окуя башталды. Илгери басты, жүрөгү алып учуп дикилдеди. Бүткөн бою коргошундай балкыды. Окуя өнүгүүдө. Председатель Зуураканга Ленин орденин тапшырды. Окуянын аякташы. Тексттеги сүйлөмдөрдүн байланышуу жолдору эки түргө бөлүнөт. Уланма байланыш жана удаалаш байланыш. Уланма байланышка мисал келтирсек, Жапар алга карай жүгүрдү. Анын артынан жоокерлер да чуркашты. Жапардын кыйкырыгы аларга дем күч берди. Аскерлер Жапардан калбай кетип баратышты. Мында 4 сүйлөм бири-бирин улап, толуктап турду. Ал эми удаалаш байланышка мисал келтирсек, биздин ушул тоолордо илбейсиңдер, аркар, аю, кулжа, жолборс, бугу, маралдар бар. Алма, жүзүм, кызылча, жаңгак биздин тоолордо. Элдин миңдеген койлору, жылкылары, уйлары биздин тиги Ала тоодо багылат. Ала тоонун байлыгы, суулары, токойлору элдики биздики. Мына бул сүйлөмдөр биринчи сүйлөм менен байланышты. Бу тоодо эмнелер өсөт, эмнелер жүрөт, ошолор жөнүндө сөз болду, бирок бири-бирин улаган жок.
Бүгүнкү тема түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе тексттин мүнөздүү белгилерин колдонуп, өз алынча текст түзүп келгиле. Саламатта болгула сүйүктүү окуучуларым.